Мен бул жака башым ооруган себебинен келгенмин. Моюнда атлант түзөттүм, Кудайга шүгүр. Түзөткөндөн кийин Москвага барып келдим. Ошодон бери эмгелип атам. Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Баш ооруу, бел ооруу деген нерседен Аллага миң мәрте шүгүр, баардыгы результат жакшы болду. Башымдын ооруганына 2 жыл болгон. Аябай катуу ооручу, дары ичсем дагы такыр жардам берчү эмес. Бул жакты көрүп, келип башымды көргөздүм, түздөттүм. Кылдыргандан кийин 10 күн ооруду. 10 күндөн кийин мына да андан ары 1 ай өттү. 1 айдан бери оорубай эле, Кудайга шүгүр, жакшы. Мен ушуга чейин аябай бир массажды да өтө көп каалачумун. Андан кийин оор бир мындай жүк басып турчу да, постоянно. Анан балдарымда кетишке сурана берчүмүн, массаж болбоду деп. Анан булар жасабай койсо өзүм да мынтип кармаганда жабып калчу да, уже чыдабай калгам да. Анан ушуну келип жасаттым 3-январь күнү. Жасатып чыккандан кийин уже мындан недим, чоң бир жүктү алып койгондой эле болду да. Ошодон бери азыр өзүм мындай элестетсем, массаж деген нерсени унутуп калдым да. Буларды деле айтпай калдым, эч кимди, күйөөм деле, өзүм деле кылбай калдым да, ошо жыргап калдым. Көп нерсени баш ооругандан бери неме болуп калды да, жок да. Сонун, өтө сонун, жакты. Ошо мына баламды да жасаттык. Балам ошо кыйла сөз кошуп калды. А балам? Сколько тебе лет? 11. 11 да жакшы айта албайт болчу да. 11 деп айтып калды, а балам? Өзүнө кыйла жылыш бар да. Кече күнү көрсөттүм, минус 1,75 болуп калыптыр. А так өзү 2,5 болчу да. Анан башым ооруганы жакшы болуп калды. Чытырамон чек болчумун постоянно. Потом белим оорубай калды, буттарым оорубай калды. Легко себя чувствую, да. Ошол. Еще балам дагы спокойный болуп калды, и у него тоже зрение уже жакшы болуп калды. У него сложный астигматизм деген болчу. Анан белим дагы оорубай атат деп уже не жалуется, да, и башым тоже оорубай атат. Апа көзүм жарык болуп калды депчи. Мен өзүм берге мындай кыш ийиткелерим жагаман. Анан кийин могу жан башым колума дайыма басканда урунуп турчу, мынтип басканда могу жерим өйдө көтөрүлүп урунуп турчу да. Анан берге келгенден кийин эле бир 6 күндөн кийин өзүм басып атып өзүмдү өзүм байкадым мындай. Азыр кадимкидей жан башым колума тийбей калганын байкадым да. Анан тийбей калганын байкап эле өзүмчө сүйүнүп, кубанычта болуп ушул жерге келип, анан кийин айтып түзөп калдым. Ушунча сүйүнүп